Казакстан парламенти сенатынын төрагасы дүйнөлүк жана салттуу диндер лидерлери съездинин катчылыгынын башчысы Португалияга болгон сапарынын алкагында БУ цивилизациялар альянсынын 10-чу глобалдык форумуна катышты. Жыйында адамзатты түйшөлткөн актуалдуу маселелерден арылуу жолдорун жакшыртуу жолдору талкууланды. Маулен Ашымбаев өз сөзүндө Казакстан эл аралык аренада жигердүү колдонуп жаткан ыкмаларга токтолду. Казакстан альянстын достор тобунун мүчөсү катары демилгелерин ишке ашырууга ынтызар экенин билдирет. Дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин курултайы өлкөнүн маданияты жана диндер аралык диалогду өнүктүрүүдөгү глобалдык асыл ишке кошкон салымын белгиледи. As President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev has stated, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев тынчтык үчүн дүйнөгө жаңы глобалдык кыймыл керек экенин белгиледи. Албетте бул контекстте диний, саясий жана коомдук лидерлердин тынчтыгы, ынтымакты жана өз ара ишенимди бекемдөө боюнча биргелешкен аракеттери өзгөчө актуалдуу. and political leaders to strengthen peace, harmony and mutual trust. Ошондой эле Сенат спикери форумдун аянтчасында БУнун башкы катчысы менен да жолугушту. Анда тараптар кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын талкуулашты. Антонио Гутерриш Казакстандын глобалдык деңгээлде тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылууга багытталган демилгелерин мындан ары да колдоого даяр экенин билдирди.